Ассаламу алейкум достор, Атлет Кейджи каналынын жалпы катталуучулары жана спорт күйөрмандары. Өзүңүздөр уккандай эле 2 март күнү кечинде эркин күрөш боюнча легендарлуу балбан, Олимпиаданын 3 жолку, дүйнө менен Европанын 6 жолку чемпиону Бувайсар Сайтиев 49 жашында көз жумду. Ал өзүнүн 50 жашка чыгарына 9 күн жетпей каза болду. Өлүмгө себеп анын жүрөгү менен байланыштуу экени айтылып жатат. Колдонуп келген дарыларынын курамындагы апийим өлчөмүнөн ашып кеткени да алгач айтылган эле. Кан тамырдагы тромбда себептердин бири болушу ыктымал деп жазылган. Андан сырткары дагы бир версия 3-кабаттан кабаттан кулап түшкөндүгү да айтылууда. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим-карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Миллиондогон спортчуларга эле эмес, жашоодо мотивациясын жоготкон адамдарга үлгү болгон балбандын өмүрдөн өтүшү көбүнө ыйлатты. Жаткан жери жайлуу болсун дейбиз. Бул суук кабарга белгилүү спортчулар, күрөш жана ММА дүйнөсүнүн өкүлдөрү кандай реакция кылышты? Аягына чейин көрөлү. Акжол Махмудов: бул кабарды кабыл алуу жан дүйнөм үчүн оор болуп жатат. Чындыгында биз Аллахка таандыкпыз жана ага кайтуучубуз. Ушундай адам жашоодон өтүп кеткенине ишене албай турам. Ушундай сонун айда өзүнүн артында чоң мурас калтырган улуу адам биздин арабыздан кете берди. Күчтүн, намыстын жана кадыр-барктын символу. Көптөгөн муунга үлгү болуп дем бере алган адам деп жазып калтырды. Өз кезегинде Олимпиаданын 2 жолку чемпиону Роман Власов да жылуу сөздөрүн арнады. Бувайсар Сайтиев көз жумду. Биздин бала чагыбыздагы кумирибиз, менин улуу жолдошум, дүйнөлүк спорттун легендасы. Бувайсар Хамидовичтин апасына, туугандарына, жакындарына жана аны билип, сүйүп, сыйлаган бардыгына терең кайгыруу менен көңүл айтам. Кайгы менен капа жүрөккө толуп турат деп жазып калтырды. Легендарлуу чемпион Хабиб Нурмагомедов да четте калган жок. Аллах сени кечирсин, сен бүткүл дүйнө боюнча миллиондогон балдарга дем берчүсүң. Сени жоктоп жатабыз. Чын дилимден үй бүлөсүнө жана жакындарына көңүл айтам. Сабыр кылгыла деп жазды. UFC уюмунун 2 салмагындагы мурунку чемпиону Генри Сехудо да сөздөрүн арнады. Менин азыркы сезимдеримди айтып берүүгө ылайыктуу сөз да таба албай жатам. Күрөштө жүргөндө мен аны карап өскөм. 2008 жылдагы Олимпиадада жеңүүчү болгонум эсимде. Жана ал жерде аны менен бирге болгонума сыймыктанам. Анын кыймылынын кооздугу поэзия өңдүү эле. Менимче ал жер жүзүндө качандыр бир жашаган жана басып жүргөн эң мыкты спортчу болгон. Мен эч качан Бувайсардан башка кишинин фанаты болмок эмесмин. Мен аны менен баарлашып калганда өзүмдү жакшы сезип, бир күн бою жылмайып жүрөр элем. Күрөш дүйнөсүнө арнаган жылдарыңызга жана миллиондогон адамдарга мотивация бергениңизге рахмат. Мен Сайтиев болбосо, күрөштөн азыркыдай деңгээлге чыга алмак эмесмин деп чын жүрөктөн айта алам. Кош бол, менин баатырым, менин легендам жана менин улуу досум деп Сехудо жүрөгүнөн чыккан сөздөрүн жазды. Легендарлуу мушкер Джордж Сен-Пьер да мындай деп жазды. Жаңы эле легенда биздин катарыбызды таштап кетти. Мен үчүн ал качандыр бир күрөшкөн эң мыкты балбан эле. Жаткан жериң жайлуу болсун деди мушкер. Мына ушундай достор, Бувайсар Сайтиевдин дүйнөдөн өтүшү бүт дүйнөнү таң калтырып ыйлатты. Бул балбанды тарыхтагы эң мыкты күрөшчү деп атасак болобу? Ойлорду комментарийге жазып калтырып коюңуздар. Видеого лайк басууну да унутпайлы. Хочется немножечко обрасти мышцами, подкачаться. Как-то ты на борца не очень похож. Маленький был, думал, вырасту, буду здоровым. В 68 боролся, думал, в 74 перейду, буду такой мощный. Устраивает, раз бороться получается, можно и так. А ты получаешь удовольствие во время схватки, даже если она не очень легко складывается? Конечно, естественно. Чем тяжелее ты выигрываешь, тем лучше. Если бы, наверное, я вот бал в бал так тяжело выиграл, наверное,
где-то, может быть, эмоции какие-то проскочили бы. Но я уже по ходу схватки был уверен, что выиграю. У тебя есть какой-то секрет, вот, благодаря которому ты побеждаешь всех своих соперников? Может, ты для себя открыл что-то такое? Нет, я всегда говорю, я верующий человек, мне Аллах помогает и все. Никаких других секретов у меня нет, я могу завтра же проиграть кому угодно. Это жизнь.